Билесиңби Алтынай, Орто Азияда чакан бизнес менен алектенген айымдардын көпчүлүгү ушу ден соолук жана сулуулук тармактарында иштешет экен да. Кыргызстанда болсо ошол эле чакан бизнес менен алектенгендердин 30%-ын айымдар түзөт экен. Эң сонун маалымат. Азыркы учурда айымдардын көпчүлүгү сабаттуулукка умтулуп, ар тараптан жоопкерчилик артылган иш болсо дагы эч кыйналбастан алып кетип атат. Анан кийин айымдар негизи эле бир эле учурда кайын журтуна келин, сүйүктүү жар, балдарына болсо мээримдүү эне болуп, ошол эле учурда ишкер айым болуу дагы бул чоң сыймык экен. Ооба, албетте. Негизи биздин кыргыздын айымдары мындай жоктон бар кылганды, бар нерседен береке тапканды аябай жакшы билишет да. Ошондуктан болгону айымдарга ишеним жана колдоо көрсөтүп туруш керек. Бүгүн биз бизнести баштоо жана өнүктүрүү тууралуу сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен болуңуздар. Эфирде Аялдар ааламы Арузат, саламатсыздарбы? Ал эми сиздер менен бүгүн мен Айнура Бекибаева, Алтынай Турарбекова жана Лайфхактар зонасында Айкүмүш менен насыйкат иштемекчи. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашоо, жыргал. Иште, окуу, алдыга гана умтол. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Солоолуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Арузат. Өлкөнүн өнүгүүсүн жогорулатуу үчүн эң алгач аялдардын өнүгүшүнө салым кошушубуз зарыл экен. Негизи аялдар мындай иштөө үчүн, бизнес баштоо үчүн эң бир чоң мотивация болуп, алардын балдары, үй бүлөсү мотивация болуп берет экен да. Алардын бир жакшы шарт түзүп берүү үчүн бир ар кандай жумуш баштоого даяр экен да биздин айымдар. Мисалы, баласын бала бакчага берүү үчүн өзүнүн оюндагыдай, кыялындагыдай бала бакча таппаса эне, ал анда жеке менчик бала бакча ачат экен. Эгерде өзүнө кам көргөндү жакшы көрсө, дайыма сулуу болуп жүрүүнү жакшы көрсө, анда сулуулук салондорун да ачат экен. Деги эле айымдар үчүн ар тараптан өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөр көп. Көрдүңүздөрбү? Айымдар негизи тапкыч келишет. Болгону мен жана айтып өткөндөй, аларга колдоо жана ишеним көрсөтүү керек. Биз бүгүн ушул суроонун алкагында жакшылап сиздерге кеңеш берүү үчүн Accelerate Prosperity коомдук фондунун жетекчиси Жылдыз Исабекова эжен чакырганбыз. Келиңиз. Саламатсызбы? Келиңиз Жылдыз айым. Төрдөн орун алыңыз. Рахмат. Жакшы, мындай ыңгайлуу болуп отуруп алыңыз. Кош келиптир сиз бизнес студияга. Биз жанатан бери мындай сөз айтып атабыз да. Негизи карап отурсак, айымдар мындай азыркы бүгүнкү күндүн айымдары үйдө отурса дагы бир иш менен алек болгонду абдан каалашат да. Бир нерсе эле кылып туруулар келет. Негизи азыркы бүгүнкү күндө кайсыл тармакка көбүрөөк басым жасап жатышат? Эми айта кетсек, саламатсыздарбы, бүгүнкү күндө биздин айымдар өтө ишкерликке чоң көйгөй катары өзүнүн ошо Алтынай айтып кеткендей, өзүнүн көйгөйүнөн баштап ошо ишкерликке умтулуулары зор. Биздин ошо Accelerate Prosperity коомундагы ошо айымдарды колдоо алкагында көптөгөн программаларды алып барып жатабыз. Ал программалардын алкагында ошо айымдар өзүнүн ишкерлигин кантип баштоо боюнча, андан тышкары ошол ишкерликти кантип баштап жана аны же болбосо өнүктүрүп баштагандан кийин кандайдыр бир башка деңгээлге чыгууга, ошол себептүү бүгүн дагы эң бир кандайдыр бир мыкты ишкер айымдардын ролевой жөндөмдөрүн көрүп, биздин Бишкекте эле эмес, бүт Кыргызстандын бүт өрөөндөрүндө ошо айымдар кандайдыр бир өздөрүнүн үлгү болгон айымдарына тең эле ошондой умтулууларга көп аракеттерин кылып жатышат. Ошондуктан биз дагы ошондой айым ишкерлерди колдоп келебиз. Алардын алкагында ошо сиз айтып кеткендей, ошо эгерде өздөрүнө ылайыктуу бала бакча болбосо, же болбосо баласын айылдан райцентрге чейин ташууга аргасыз болсо, анда албетте алар дагы ошо өзүнүн үйүндө үй бүлөсү менен кеңешип туруп, кандайдыр бир ошо чакан бала бакчаларын ачып келишет. Андан тышкары ошо туризм алкагында биздин айымдар көптөгөн салымын
кошуп жатышат биздин экономикага. Айта кетсек, ошо алыскы өрөөндөрдө дагы ошо чет жактан келген туристтерди кабыл алуу боюнча конок үйлөрүн уюштурушуп, көптөгөн ошол иш-чараларга аракеттери зор айымдардын. Демек, статистика боюнча бала бакча, анан сулуулук салондору, жана биз айтып өткөндөй, дагы туризм жакка дагы басым жасап жатышкан турбайбы? Туризм негизи бүгүнкү күндө азыркы маалда жакын арада баягы ысык көлдүн сезону башталат дегендей туризм дагы өнүккөн учуру. Ошондуктан бул жакка кандай колдоо көрсөтүп жатасыздар айымдарга? Туризм алкагын айта кетсек, анда болсо ошол өзүнүн конок үйүн ачып алышып, баштап алышып, аны ошо кантип ийгиликтүү кылам деген көп суроолор туулат биздин айымдарда. Аларга болсо ошол туура азыркы заманыбызга жараша санарип инструменттерди колдонуу боюнча дагы биз өзүбүздүн программабыздын алкагында көмөк көрсөтүп келебиз. Анан айта кетсек, ошондой эле мобилография же болбосо ошо туура интернет тармактарында өзүнүн бизнеси аркылуу, өзүнүн ишкерлиги аркылуу маалымат таралтуу жана аны колдонуу, жанагы санариптик толук инструменттерди колдонуп, реклама, таргет реклама жүргүзүү боюнча ошо көптөгөн инструменттер азыркы күндө жетиштүү. Анан ошону көбүнчө биздин айым ишкерлерге жайылтуу боюнча биз өтө көп аракет жасайбыз дагы. Анан айта кетсек, ошо өзгөчө ошо айым ишкерлерге, жаш ишкерлерге биз тарабынан жана көптөгөн эле ошо өнүктүрүү фонддорунун тарабынан дагы ишкер айымдарды, жаш ишкерлерди колдоо боюнча көптөгөн долбоорлор бар. Анан Анан бардык эле айым, айыл жергесинде болобу, шаар жергесинде болобу, бардык эле айым ишкер болгусу келет, бир жеке чакан бизнес ачкысы келет. Бирок билбейт да эмнеден башташ керек, канча каражат керек, кимге барышым керек деген сыяктуу көп суроолор жаралат. Бул учурда эмне кылыш керек? Эң биринчи кадамдарынан баштайлычы? Биринчи кадамдары ошо негизи эле биз чын айтканда жанагы стартап системасын өнүктүрүү боюнча, экосистемасын өнүктүрүү боюнча иш алып келип жатабыз дагы. Анан айта кетсек, стартап экосистемасында бул эми баарыбыз эле ошо жаңыдан ачылып келе жаткан бизнести стартап деп коет эмеспизби жалпак тил менен. Биринчиден ошо кайсы көйгөйдү чечкиси келет ал айым, кандай көйгөй бар, өзүнө тийиштүүбү же болбосо өзүнүн жакындарына тийиштүүбү же болбосо ошо коомуна тийиштүүбү, коомго болобу, өзүнө болобу, экономический эффект болобу же болбосо социалдык жагынан ошондой таасири болобу, ошонун баардыгын ойлонуп чыгышы керек болот. Ал идеясын ар кандай гипотезалар менен текшерүүгө зарыл, же болбосо жаңыдан ишкер өзүнүн идеясын алып жүргөн кезде өзүнүн идеясы өзүнө баягы карга баласын аппагым дейт дегендей эле ошол өзүнүн бизнес идеясы өзүнө мыкты көрүнө берет. Бирок ошол эле кезде мындай интернеттен болобу, ушул бизнес ассоциациялардын арасынан болобу маалымат тактап, издеп, ошол идеясын тастыктаганы зарыл да эң биринчиден. Эмгеги текке кетпегидей болуп. Анан ошол бизнестин бардык жагынан карап баштады дейли. Анан ошентип баштап эле көпчүлүк адамдар баштап, анан кийин андан ары улап кете албай эле кайра жабып салат да ал бизнести. Бул учурда кандай кылыш керек? Гүлдөтүп кетиш үчүн, өнүктүрүш үчүн? Гүлдөтүп кетиш үчүн мен чакырып кетет элем ошо биздин өзгөчө айым ишкерлерибизди ар кандай долбоорлор көп бүгүнкү күндө. Биздин долбоордун алкагында дагы, мисалы үчүн жакында эле өткөн бала бакчаларды өнүктүрүү долбоорубуздун алкагында бир 30 чакты айым катышкан долбоорубузга. Негизги эле бала бакча жаатында көбүнчө айымдар иш алып барышат. Алардын арасынан ошо бир 3-4 жабылам деген кезиккен да, ошо проекттерибизди жабабыз. Ушунча акча короттум, элге карыз болуп бүттүм. Өзүн актабай калды, Бизнесим болбой калды, жүрбөй калды. Анан ошо мурда эле сиздерге заявка берип койдум элем. Эмнеге келгенимди билбейм дегендер да болду да. Бирок айта кетет элем, алардын арасынан ошол биздин программада 2 ай окушуп, анан ошо өзүбүздү мактай бербейин, бирок ошол негизи эле өзүнө ментор, өзүнө ошо бизнес тармагында алкагында иш алып барган айымдар болобу, мырзалар болобу, ошолордон кеңеш суроо бул уят нерсе эмес. Анткени деген
тажрыйбасы бар ишкерлер албетте бири-бирин тартууга умтулуш керек, бири-бирине жардамы тийиш керек. Анан ошентип ошо 3-4 бала бакчабыз жабылмак турсун. Ошол 2 айдын ичинде выручкасын жогорулатышты, ребрендинг кылышты. Ошентип алар иш чарасын улантууга мотивация алышты. Кандай жардам бере алдыңыздар? Кантип кайсы жардамдын негизинде алар кайра гүлдөп өнүгүп кетишти? Бул эми мындайда, мен жалгыз иш алып барган кезде, ал учурда мен өзүмдүн эле көз карашым менен өз иш чарамды алып жүрө берем. Качан ошо сиздерге кандайдыр бир кеңеш берүүгө, ошо бизнесте тажрыйбасы бар киши чет жактан взгляд со стороны деп коет эмеспи? Ошентип башка бурчтан көз караш менен сиздердин ошо кандай кемчилигиңиз бар, сиз ошо персонал менен кантип иштейсиз, эмне үчүн 10 миң эмес 12 миң же болбосо 8 миң коюп алдыңар бир айлык акысын деп ошондой ар кандай гипотезаларды текшерип, кел эми таргет жүргүзүп көрөлү, же болбосо мобилография болобу, ошо видео тартып, ошо бала бакчадагы жанагы тамактандыруу кезин, же болбосо ойноо кезин тартып реклама кылып чыгаруу, бул дагы кандайдыр бир жөндөм экен. Анан айта кетсек, ошо көп учурда биздин ишкерлер ошо санариптик жөндөмдөрү аздык кылат экен. Анан азыркы заманыбызга жараша аудиторияны, клиенттерди тартуу, бул албетте ошо ал жөндөмдөрдү алып жүрүү жөнүндө. Интернетти колдоно билүү керек экен анда. Албетте. Ансыз бүгүн эч бир ишкана жылбай калды. IT инструменттери же болбосо ошо интернет инструменттерин колдонуу. Демек сиздер жалаң гана баягы бизнести баштаганга жардам бербестен, болгон бизнестерди дагы колдоого жардам берет экенсиздер да, туурабы? Туура, биз негизинен ошо мурдатан айта кетсек, бул мурдатан биз иш чараларыбызды ошо бизнести өнүктүрүү боюнча иш чара алып келаттык элек. Дал ушул жылдан баштап, 2023 жылдан баштап биз жаштарды жана айымдарды ишкердикке үгүттөп келе турган жаңы долбоорлорубузду ачтык. Ал болсо ошо жаштардын жана айымдардын арасында кантип бизнести ачуу боюнча, бизнести кантип алып жүрүү боюнча, бизнес деп коет эмеспизби? Ишкерлик бул өтө татаал нерсе экен. Бирок дагы бир кайталай кетем, айымдардын колунан баары келет, өзгөчө Кыргызстандын айымдарынын колунан. Ошол себептен мен айта кетет элем, ошо аракет кылыш керек. Албетте аракет болсо берекет дейт. Ошондо сиздер жардам көрсөткөндө, мисалы ошол эле жанакы жабыла турган бала бакчаларга жардам көрсөттүңүздөр, дүйнөлүк тажрыйбадан алып келип туруп анан кийин кандайдыр бир билимдер берилеби? Же болбосо ички рынокто карайсыздарбы? Бул эми секторго жараша болот. Айнур айым, секторго жараша биз ошо долбоордун арасында алкагында ар кандай эксперттерди тартабыз өзүбүздүн программабызга. Андан тышкары ошо эгерде мисалы үчүн эл аралык эксперттер же болбосо эл аралык экспертизаны тарта турган болсо, бул көбүнчө IT секторуна караштуу программаларыбызга чакырабыз андай эксперттерди. Ошо Кыргызстандан тышкары чет жакта бизнес өнүккөн жана ошо IT тармагында мыкты болуп эсептелген ушундай ишкерлердин тажрыйбасын биздин ишкерлерге, кыргызстандык ошо IT тармагында иш алып барган ишкерлерибизге ошо бөлүшүп, үйрөтүп кете турган мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз. Эң сонун. Ишкердикте баштарда сөзсүз түрдө акча каражаты да керек болот, анан кийин минимум дегенде канча акча каражаты менен ошо жогоруда сиз айтып аткандай бизнестерди баштаса болот экен? Эми чын айтканда секторго жараша, анын баардыгы дагы жөндөмгө жараша, айымдарыбыз декретте отуруп деле ошо биринчи жана пинеткаларды токуп деле сатып ишкерликти баштап келатышпайбы? Бул эми ошо тандаган көйгөйүнө жараша, кайсы көйгөйдү чечем, кайсы тармакка кирем дегенине жараша ошо инвестициянын башкы капиталдын дагы өлчөмү ар кандай болушу мүмкүн. Сиздер дагы ошол айымдарга жардам берип, инвестор болуп бере аласыздарбы? Бизде ошо жанагы жаңыдан идеям бар, ошону ишке ашырам деген жаштарга жана айымдарга арналган 2 программабыз бар. Жаштардыкы мына майдын 17-18-инде аяктаганы калды. Жаштар дегенибиз ошо 29-тан
төмөн жаштарыбыз ошо кандайдыр бир эң алгачкы инвестицияларды алууга азыр аттанышат. Проекттерин даярдап жатышат. Жана ошо жайында атайын айымдарга ыйгарылган программабыз башталат. Жана ошол первоначальный капитал деп коебуз. Эгерде идеясы жакшы болсо, MVP деп коебуз. Жанагы минимальный жизнеспособный продукт дейт. Кыргызчасы кандай экенин билбейм. Эгерде ошол аракеттенип кандайдыр бир проектисин баштайм деген айымдар болсо дагы, мына мен ошол сервисти же өзүмдүн продуктумду сатып көрдүм, ошону аракет кылып атам деген айымдарга дагы ошо көмөктөшүп кетебиз. Дайыма эле бул инвестиция же болбосо каржылоо түрүндө болушу мүмкүн эмес, бирок кээде ошо техникалык жардам деп коебуз. Бул жанагы брендти өзгөртүү же болбосо логотип ойлоп табуу, аны ошо тартып берүү кеңеш да берет экенсиздер да, мындай кеңештер бере аласыздар, э? Биз эми биздин команда өтө кичинекей, ошол себептен биз ошо логотип чыгаруу боюнча атайын эксперттерди чакырабыз. Же болбосо ошо упаковка жасоо боюнча ар кандай ошо кимдин кандай керектөөсү болсо ошого карата эксперттерди тартууга аракет кылабыз. Бизди көрүп аткан айымдар баягы көбүнчөсү баштайм деп тургандары да бар да. Анан сиз айткандай баягы идеялар бар, бирок сиздер баягы кеңешиңиздер менен же карап туруп, анан кийин ага жөндөмү жок экен, башка бизнес башта дегенге мисалы кеңеш берген учурлар болду беле? Албетте болот. Былтыр бир айым эмес, бирок бир жаш жигиттин мисалын айта кетсем, өзү жаңыдан ошо IT курсун бүткөн жигит экен. Анан ошо IT стартап баштайм деп калыптыр. Биздин бир долбоорубузга катышып, анан ал долбоорубуз сентябрь-октябрда эле аяктаган былтыр. Жакында аны бир иш-чарадан көрүп калдым. Анан карасам, ал иш-чарада ал жигит трибунага чыгып алып, өзүнүн ошо бизден өткөн тажрыйбасы жөнүндө бөлүшүп жатыптыр. Анан эмнеде экен деп угуп турсам, ал ошол мен ментор менен иштедим, ушул долбоордун алкагында. Ментор бул бизнесиң жарабайт, жап деди. Мен ал кезде таарынып кеттим элем, бирок азыр жарым жыл өткөндөн кийин мен түшүнүп атам, ал кишинин ошо мага берген кеңеши өтө пайдалуу болду. Мен убактымды текке кетирбей, менин убактымды сарптап, ал киши ошо бүгүнкү күндө мен башка проектке өттүм деген маалыматтын бөлүшүп жатыптыр. Ошол мен ойлойм, биздин долбоордо дагы ошо биз чакырган өтө тажрыйбалуу айымдарга атайын айым ишкерлерди ментор кылып кошуп берүүгө аракет кылабыз. Анан ал көп жыл, 10 жыл, 20 жыл иштеген айым ишкерлер албетте жаңыдан өнүгүп, жаңыдан баштап келе жаткан айым ишкерлерге өтө пайдалуу, маңыздуу кеңештерин бөлүшүшөт. Эң сонун. Негизи кеңеш деле бул чоң жардамда. Эгерде дагы мындай карап жатып, чыныгында ошол бизнес, өтүмдүү бизнес боло турган болсо, сиздер дагы ошол проектке карап туруп, анан кийин каржылык жактан дагы жардам берсеңиздер, бул албетте биздин айымдар үчүн чоң эле колдоо болуп эсептелинет. Биз азыр кыска тыныгуудан сиздер менен кайрадан жолугабыз. Биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу Аруза телеберүүсүнүн көрөрмандары, бүгүн сиздерге атайын ушундай асма чыракка арналган декоративдүү буюмду жасаганды көрсөтөбүз. Дагы эскертип кетүүчү нерсе, эгер сиздер бизди дагы кайталап көргүңүздөр келсе, Аруза ТВ YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле бизге дагы сунуштарыңыздар болсо, дагы жакшы мыкты идеялар болсо, комментарийге калтырып койсоңуздар болот. Биз ал жактан жакшыларын тандап дагы көрөрмандарга бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе биз буюмдарды тааныштыра кетсек, эң алгач эле бизге да жасайт экенбиз, шаар керектелет. Ошондой эле бул ар бир ашканада кездешет. Кездешүүчү крахмал.
картошканын крахмалы. Крахмал. Ошондой эле жылы суу. Жылымык суу. Анан атайын ушундай жип. Бул буюмду жасаганга ушул жип керектелет, Негизи бардык эле үйдө бар. Суу, картошканын крахмалы, жип, анан шар керек болот. Анда баштайлы. Биринчи биз крахмалды сууга салып алсак, суга салып, бир жакшы. 3-4 кашык Крахмалды сууга салып, аралаштырып алсак. аралаштырып алабыз. Аралаштыргандан кийин жипти салабыз. Атайын ушундай кылып ороп алсаңыздар дагы бул ыңгайлуу болот. Шарга орош үчүн, басып, сууну өзүнө сиңирип алыш керек. Биз билебиз, крахмалдын бул мындай катыруу Жөндөмү бар. Ошондуктан биз бул жипти катыруу алыш үчүн нымдап суулап алабыз крахмал менен. Крахмал ушул жипке сиңгенден кийин гана шарга орогонго мүмкүн. Шарды үйрөп алып, Ооба. Андай ороп баштасак, көргөзүп коелу. Жипти алып эле учун кармаңыз. Учун. Шардын бул учун алсак. Өзүңүздөргө жаккандай кылып да оросоңуздар болот, ар кандай Ооба. формада, мүмкүн идишке оройсуздар, Төрт бурчтук формада дагы жарата Ооба. алсаңыздар болот. ар кандай. Келиңиз. Ылдыйраак кылайлы. Негизи эле азыркы учурда ушундай декоративдүү буюмдарды жасаганга ар бирибиз эле кызыксак керек, Ооба. Негизи бул шам чыракта, асма шам чырактарды көбүн эсе биз коомдук жайлардагы ашканаларда илип Ооба, турганын кездештирип калабыз. көрүп калабыз. Мындай карасак чындап эле жөнөкөй. Ооба, туура айтасың. Жөнөкөй. Колдон- Ушул жөнөкөй буюмду дагы жасап алып, үйдөн дагы колдонсок Ооба. абдан эле жакшы болсо керек, Бул деген ар бир айымдын эле колунан келчү нерсе. Катуураак тарткан жакшы болот, Катуураак тартыш керек. Сен орой бер, кармап турайын, Бул негизи катыш үчүн дагы көп убакыт талап кылынат. Ошондуктан биз атайын даярдап келдик. Бирде даярдап алганбыз. Негизи ороп дагы жакшы орогонго дагы убакыт керек да. Ар кандай идея кошуп, Ооба. негизи бул өзү дагы жакшы кармой калышы мүмкүн. Ошондуктан кошулган жерлерин желим менен дагы карматып койсок жакшы. Желим менен бекемдеп коюш сөзсүз түрдө керек болот. Кааласаңыздар, мунун өңүн өзгөртүп алсаңыздар да болот. Ар кандай түстө. Мүмкүн сары кыласыздар, же жашыл кыласыздар, же кызыл кыласыздар. Тартыш болуп анча оролбой калды. Бирок чындыгында буну биз өзүбүз кылганбыз. Ооба. Мындай формада чыгат, катырып койгондон кийин 1-2 күндөн кийин катат. Анан буну менен кошо буну мындай эле калтырып койбостон ар кандай кооздуктар менен жасалгалап кооз кылып койсок болот. Мисал катары дагы биз бул жерден ак барактан эле ушундай көпөлөккө жасап жармаштырып койгонбуз. Эгерде сиздер кааласаңыздар, кандай формада буюм жасайсыздар? Мүмкүн гүл формасында жасайсыздар, ушундай кылып кооздукту жармаштырып койсоңуздар болот. Бул катыгандан кийин шарды жарсаңыздар ушундай форма пайда болот. Бирок 1 күндөн кийин жарыш керек да. Каткандан кийин жарабыз. 1 күндүк убакыт керек. 1 күндүк убакыт. Андан кийин шарды жарып коюп туруп, алып чыгып койсо болот, Ооба. Ушундай форма пайда болот. Бул асма шам даяр болуп калат. Даяр болуп калат. Же болбосо муну декоративдүү буюм катары дагы колдонсок болот. Мага берген идеясы аябай жакты. Ушул асма шамдарды жасап эле дүкөндөргө мисалы декоративдик буюм катары колдонгонго керек да, айымдар ушул менен деле бизнес жасаса болот экен да демек. Туура айтасыз. Мунун бир чети Себеби дагы. азыр биз бардык коомдук жайлардан, ашканалардан мындай нерсени көрүүгө болот да. Жасап сатсак дагы бул айымдар үчүн өтө пайдалуу бизнес болмокчу. Мынакей дагы бир идея пайда болду, Ооба. Чоң рахмат кыздар, чоң рахмат. Мынакей бизди көрүп жаткан кыз келиндерге дагы жакшы идея бердик. Бул албетте баягы жасалыш жөнөкөй болгону менен буга дагы эрк керек жасаганы, бирок идея дагы абдан жакшы нерсе. Андыктан өзүңүздөргө мындай кулактарга күмүш сырга дегендей. Биз анда сөзүбүздү улантсак,
биздин өнөктөшүбүз Онколайф экоклиникасына ыраазычылык билдирип кетебиз. Балалуу болууну самап, бирок кандайдыр бир себептер менен балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөр үчүн Онколайф экоклиникасы колдоо көрсөтүп, бир эко программасын бекер кылып бергенди сунуштап жатышат. Андыктан Онколайф экоклиникасынын баракчасына кирип, катталып анкета толтуруңуздар. Жакын арада Кудайым буйруса, сиз дагы балалуу болуп калышыңыздар ыктымал, Кудайым буйруса дейли. Анда эмесе сөзүбүздү уланталы. Ишкерлик, бизнес тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Негизи айымдар үчүн биз азыр мындай жерлерде, региондордо отурган айымдарга дагы кеңеш бере кетсек, негизи кандай сапаттар керек? Сапаттар эми негизи эле кыргыздын айымдары өтө туруктуу келебиз. Көп нерсеге. Өздөрү эле сапаты жок эле бир даярдап коебуз да. Кыргызстандык айымдарда бүт сапаттардын баары бар. Жөн гана ошо үй бүлөсүнөн көмөк көрсөтө турган үй бүлө мүчөлөрү керек. Көп учурда биз өзүбүздөн өзүбүз мотивация ала беребиз, анткени жакындарыбыздын турмушун оңдоо, өзүбүздүн жеке турмушубузду оңдоо боюнча ошо алдыга умтулуу, кандайдыр бир бул өзүбүздө гендик уровеньде ошо өзүбүздүн изибиз бар экен, ошондой сапатыбыз. Албетте бул эми биз айтабыз, жанагы жаңыдан бизден инвестиция күтүп келген ишкерлерге көп учурда биз жанагы көп жолу жыгылып, тизелери көп жолу тутулган ишкерлер, фразеологизм түрүндө айттым, ошо көп жолу ошо өздөрүнүн каталарын кетиргендер дал ошо менен өзүнүн тажрыйбасын тастыкташат экен. Албетте ошол ар бир жыгылган сайын туруп кетүү эрки ошол ишкердин эң негизги сапаты деп эсептейм. Анткени бизде деген ошо жок болбой калды, бүгүн инвестиция албай калдым деп кээ бирөө таарынып кетсе, экинчиси кайрылып, кайрадан кийинки долбоорубузга келип, ошо дагыдан ошо мен мына былтыркы келгенден бүгүнкү күндөгү деңгээлим жогорулады, инвестицияга бүгүн мен көбүрөөк даярмын, көбүрөөк татыктуумун деп ошо өзүнүн жөндөмүн, өзүнүн эркин көрсөткөндөр дагы көп учурда ошо ийгиликтүү ишкерликке жол сапар алышат да. Ал эми жок болбой калды дегендер, эми албетте баарыбыз эле ишкер боло албайбыз. Ошондуктан ошо жанагы эле ошо кеңеш бере турган адам жанында болуп калса дагы, ошо учурунда мен дагы бир кичинекей иш баштап алып, аны учурунда таштоого аргасыз болгом. Анткени деген ошо жок, бул меники эмес экен. Мен көбүнчө ушул башка тармакта өнүгүүм мага көбүрөөк пайдалуураак, көбүрөөк жарашат экен деп мен ошол өз ишкерлигимди курбу досум менен баштадым элем. Эртерээк жапканыма ыраазымын да. Бирок ошо жанагы жаш жигиттин сөзүн айтып кеткендей, ал ошо учурунда туура кеңеш берген адам жаныңда болсо дагы өтө маанилүү. Үй бүлөңдүн көмөгү ошо өзгөчө айыл жергесинде бизде бир көйгөй бар. Айым ишкерликти баштайм десе, ошо үй бүлөсү көп учурда туура кабыл албайт. Тоскоолдук кылышат да, керек болсо. Керек болсо биздин долбоордо ошо окуу программаларына келбей калган учурлар болот айымдардын. Эмнеге келбей калдыңар десек, анда ошо жолдошум жибербей койду, үй оокатынан чыга албай калдым деген көп учурлар болот. Мен ойлойм, ошо айымдын өнүгүүсүнө болгон умтулуусун ошо жолдошу болобу, ата энеси болобу, ошо колдоп берсе, көп учурда ошо айымдардын келечегине чоң жол ачып беришет эле. Ийгиликке жетише алат. Анан азыр баардыгыбыз эле билгендей, үйдө отурган бала менен үйдө отурган айымдар көпчүлүк учурда барып бир салон ачып же башка бизнестин түрүн ачпастан онлайн бизнес аркылуу дагы өнүгүшүп атат да. Анан ушул онлайн бизнес менен барып бир нерсе ачуу бизнестин айырмасы канчалык бар? Анан кийин онлайн бизнес тууралуу дагы айтып берсеңиз, келечеги кандай болот бул? Казакстанда ушул чоң инвест фондулар бар, инвестиция жанагы стартаптарга инвестиция салган. Ошол фонддун жетекчисинин интервьюсун кечээ эле карадым элем. Ошо весь бизнес будет вокруг IT деп айткан да ал киши. Анысы кандай, ошо кайсыл бизнес болбосун, кандайдыр бир ошо IT санарип инструменти же болбосо санарип платформасы албетте эми аралашып кирүүгө
аргасыз болдук. Ар бир бизнесте ошо кандайдыр бир же инструмент, же ошо онлайн маркетплейс болобу, ошондой инструменттерди колдонуп билүү бул азыркы замандын талабы. Ошондуктан мен айта кетет элем, мисалы үчүн көп айымдар өзгөчө жаш кыздарды үгүттөйт элем, алыска айылдарда болобу. Интернет азыр Кыргызстанда эң мыкты деңгээлде. Көп жерлерге интернет өткөрүлгөн. Ошол себептүү жана IT тармагындагы курстарга катышып, андан тышкары ошо IT тармагында башында өзүнүн ошо кесибин IT менен байланыштырышса эң мыкты деп ойлойм. Ал эми ишкерликте болсо албетте бизде эң бир сонун мисалдар бар. Үйүндө баласы менен декретте отурган кыз келиндер көп учурда азыр ошо онлайн маркетплейстерге чыгып атышат. Кытай жаныбызда Мадина базары байырлыкты да үйрөнүп атышат, ооба, ошо ар кандай базардан алып эле алып сатуу боюнча дагы ошо онлайн маркетплейстерине акырындан кадам шилтеп, ошо жакшы жетишкендиктерге жеткен кыз келиндерибиз бар да. Мен ойлойм, ошондой маркетплейс жана ошо онлайн сатуу боюнча дагы бул эми санарип жөндөмдү өнүктүрүш керек. Кайталай кетейин, анткени деген аны ошо бирөөнү жалдагандан көрө, албетте жаңыдан ишкерликти баштап келатканда бирөөнү жалдоого бухгалтер же болбосо ошо SMM специалистти жалдоо боюнча дагы ага каражат керек. Ошол себептүү ошол жөндөмдөрүн TikTok же Instagramды карап отурбастан ошол жөндөмүн өнүктүрүү боюнча аракет кылышса эле, ошо биздин айымдарыбыз көп мүмкүнчүлүктөрү ачылат да. Ошол эле жакшы бир мисал бар да, бир келин интервьюсу жүрөт интернетте. Жанагы кийим тигүү боюнча замочектер. Аны Мадинадан алып эле ошо жанагы онлайн маркетплейске болгону бир 1000 сом, 2000 сомдун тегерене сатып алыптыр дагы, ошодон акырындан баштап азыр миллиондогон суммаларга чыгыптыр. Мен ойлойм, бул ошол ишкерликтин бир кандайдыр бир башталышы, чоң кадамы. Ошол 1000 сом, 2000 сомдон ошо Мадинадан эле алып сатууну, бирок башка формада. Аны барып физически алып сатпай, ошо онлайн платформага киргизип, ошону анын үстүнө ошол онлайн бизнес ачуу боюнча дагы көптөгөн курстар ачылып атат, онлайн курстар. Аны үчүн ошо атайын үй бүлөсүнөн, жолдошунан суранып, алыс жака барбай эле онлайн өткөн мүмкүнчүлүктөр бар айымдарга. Ошол себептүү онлайн платформа, онлайн бизнестер дагы келечектин иши чоң экен да. мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Азыркы учурда жаңыдан гана бизнесин баштап аткан жаш ишкерлер кардар табуудан коркушат да, койчу менден ким сатып алмак эле, кантип буну элдерге сатам депчи. Ошол жаш ишкерлерге, жаш айымдарга дагы өзүңүздүн кеңешиңизди берип өтсөңүз, кардарды каяктан кантип тапса болот? Биз кечээ эле бир публикация чыгардык элек, ошо жаңы баштап аткан ишкерлердин негизги каталары деп. Негизги каталардын бири ошо өзүнүн аудиториясын туура тактоо зарыл да. Анткени ошол өзүм чыгара турган буюмду же болбосо услуганы аны ошо кимге багыттайм. Бүт баарына сатам деп келишет да бизгечи. Мисалы үчүн менин талабым башка, менин коллегамдын талабы башка, балдардын талабы башка, кыргызстандыктардын талабы ар бирибиздики ар башка. Ошол себептүү кимге сатам, ошону толугу менен тактап алыш керек да. Кимге ылайык товар, кимдин көйгөйүн чече турган сервис же ошо чечим деп туруп. Бул биринчиси. Бул биринчиси. Анан кардар табууда ошо негизинен биз дагы ошо өзүбүзгө жаштарыбызга ошо когортабызды өткөрүп жатканда ишкерлерге продавать не стыдно деген тренингин өткөргөнбүз. Бизде мындай уялчак келет экенбиз. Ооба. Кыргызстандыктар уялчак келет экенбиз. Анан ошо эмнегедир ушул ишкерлик ой жүгүртүү бизде мектептен баштап өнүктүрүүгө программага кошулбаптыр. Ал эми мисалы үчүн эгерде чет жактагы мектеп вуздарда карасаңыздар, ошо бизнеске балдарды лимонад печенье саттырып, жана кинодон көргөндөй эле алардын ушул ышыктарын өнүктүрүүгө ошо кымдай кезинен багытташат экен да. Анан ошо продавать не стыдно дегени бул ошо өзүнүн уялбаш керек.
уялбаш керек. Сатам десең, ийгиликке жетем десең, албетте барып биринчи кол алышып, өзүңдүн товарыңды же болбосо ошо өзүңдүн компанияңды, өзүңдү презентациялоо, бул дагы кандайдыр бир жөндөн. Тааныштыра билиш керек экен. Тааныштыра бериш керек. Ошон үчүн биз жанагы ошо pitch деп коебуз, бул өзүнүн проекттин ошо 3 мүнөттө тааныштыруу. Анткени деген мисалы үчүн сиз ар кандай иш-чаралар көп жүрүп атат Кыргызстанда. Аларда ошо бизнес чөйрөсүндө көптөгөн иш-чаралар жүрүп атат. Ошо эгерде бирөөнүн жакшы, мыкты идеясы болсо, биринчи барып ошол жерден кол алышып бирөө менен уялбай, өзүнүн презентациясын көп эмес, жарым саат сизди эч ким укпайт. Ошол 3 мүнөттө биз ошо 3 мүнөткө ишкерлерибизди өзүбүз даярдайбыз. 3 мүнөттө өзүн кантип сатуу керек. Ошон үчүн бул өтө өзүнүн комфортный зонасынан чыгууга дагы аргасыз келишет. Бул дагы баягы изденүү экен да. Бул дагы изденүү, албетте. Эми азыр деген бизде 2 мүнөтүбүз калды эфирде. Келиңиз, бизди баягы көрүп жатып, жанатан бери бышып калышты биздин айымдарыбыз. Эми кантип фондко кайрылса болот? Эмнеден баштаса болот? Биздин Accelerate Prosperity фондунун баракчасына, Instagram баракчабыз өтө активдүү иштейт. Катталыңыздар. Ушул жайында боло турган айымдарга арналган атайын инкубация долбоору башталат. Ал долбоордун алкагында ошо биз чүй-өрөнү, түштүк, түндүк өрөөндөрдөн ошо көптөгөн айымдардан арыз күтөбүз. Алардын арыздардын негизинде биз ошо 50 чакты айымдарды программабызга кабыл алып, аларды ушу дал ишкерликти кантип баштоо, өзүнүн идеясын кантип иштеп чыгаруу жана өзүн ушинтип кантип 3 мүнөттө өзүнүн проекттин сатуу боюнча иш-чараларды үйрөтүп, ошо долбоорубузду баштаган турабыз. Региондогу айымдар Бишкекке келип окушу керекпи же барып дагы окута аласыздарбы? Мисалы үчүн биз азыр жаштарды онлайн форматында окутуп атабыз. Жаңы таанышуу сессияларын офлайн өткөрөбүз дагы, калганын ошо болушунча онлайн өткөргөнгө аракет кылабыз. Көбүнчө азыр онлайн окуганга деле мүмкүнчүлүк болуп калбадыбы? Бизге берилген убакыт дагы бүтүп калды. Андыктан биз коштошпойбуз, албетте кийинки түз эфирден амандашабыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздү YouTube'дан, TikTok'тон, Instagram баракчаларыбыздан Арузат ТВ деп издеп, каналыбызга, баракчаларыбызга катталып, пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөбүз сиздер менен. Сөзсүз түрдө көрүп туруңуздар. Эң сонун Жылдыз айым, сизге дагы чоң рахмат. Ушундай бир сонун маалыматтарды бердиңиз. Билесиздерби, ар бир үй бүлөдөгү эркек кишиге айтып кетет элем, аялыңыздарды, жубайыңыздарды колдоңуздар. Бизнес баштайбы, кандайдыр бир ишкерликти баштайм десе, сөзсүз түрдө колдоо көрсөтүңүздар. Анткени жакшы билим алган айым сиздин балдарыңызга жакшы тарбия бере алат. Сак саламатта болуңуздар.